Пайгамбар саллаллаху алейхи айткан, Аллах Тааладан силер ыйлап сурагыла, ыйлай албасаңар өзүңөрдү ыйлаганга окшош сурагыла депчи. Албетте ыйлаш керек. Анан көздөн жаш чыкпаслык бул жүрөктүн каттуулугунан, жүрөктүн каттуулугу күнөөнүн көптүгүдөн, күнөөнүн көптүгү өлүмдү унуткандыктан, өлүмдү унутуу дүйнөнү жакшы көргөндүктөн, дүйнөнү жакшы көрүү үмүттүн өтө узун болгондугунан. Азыр үмүтүбүз өтө узун болуп кетти да. Мына жерде мындай кылып, мындай кылып койсом жүрө берет элем. Анан мындай кылып эки этаж кылып бүтүрүп койгом да болду эле деп элечи. Андайдан далайыны бүтүрдү, бирок дагы деле ошол бойдон эле жүрөт да. Неге? Үмүтүбүз өтө узун болду. Күнөөбүз көбөйүп кетти, өлүмдү унутуп койдук, жүрөк каралып калды, анан көздөн жаш чыкпастан муз болуп тоңуп калды да. Албетте, бул Аллахтан коркуп ыйлаш бир эле тамчысы дозоктун отун өчүргөнгө күчү жетет да. Ошондон пайгамбар салам айтты, эки көз дозокту көрбөйт. Биринчиси ошол Аллах Тааладан коркуп ыйлаган көз жаш. Экинчиси чегараны коруп, уктабастан өткөргөн көз, эки көз. Бул ыйлаш керек сөзсүз, Аллахтан коркуп.